басып келгениңизге аябай кубанып атам. Мурун деле кыйынчылыктар меники көп болгон, бирок бул жолу татаалыраак болуп кетти да. 4 жылда 7 операция өткөрдүңүзбү? Горбатова могила исправить деген. Үйлөмө аспапыңыз калып калды го агай, эмнеге аны алып кеткен жоксуз? Ага чейин аябай көтөрүлгөнбүз да, анан Анекдот орусча жакшы көбүрөөк айтасызбы же кыргызчабы? кийин ойлонсом эгоист болуп турмун да. КТРде иштегендер КТР көрөбү? Канча досум каза болуп калды. А мен жүрөм. А жүрөккө эмнеге каалаганын бербей атасыз? Керек болсо аркы дүйнөгө да барып келгем, клинический смерть болду. Анан эмне болот экен анда? Америка, Африка 25 мамлекет катышты. Кыргыз эмессиз да дегенде. Орустарда деле ошондой. СНГнын жылдызы деген сыйлык алдым да. Азыр концерт даярдап атасыңар, Колуңардан келсе 6 ноябрда келип концертке катышып кетиңиздер. Силерди да чакырам. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кайрадан эфирдебиз. Кызыктуу коногум бар. Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Попков мейманда. Жакшыңарбы? Саламатсыздар. Жакшы. Саламатсыздар. Жакшы. Юрий Попковдун арыктап калган учуру. Дениңиз сакпагам, азыр жакшы болуп калдыңызбы? Басып келгениңизге аябай кубанып атам. Мен барайын десем, айттыңыз го, ай басып атам айгызай деп. Азыр Кудай буйруса оңолуп баратат, жакшы. Аха. Жакшы. Дагы операцияңыз калды, Ооба, эми бул 4 жыл болуп калат, 7-си. 4 жылда 7 операция өткөрдүңүзбү? А наркоз кандай таасир берди сизге? Эми сонун экен да, жыргап жатып аласың. Наркоздон чыгып атканда. Наркоздон чыккандан кийин эле мени иштетиш керек да. Тура берсең кыйын экен да. Сөз мени тренировка кылыш керек. Этпей койсоң анда жеңип кетет экен да наркоз. Кыйыныраак болуп калат. Кыйыныраак. Анан агай 4-чү жолу, азыр 7-чи жолу операция болгонтат. Аны каяктан жасатасыз, кайсы өлкөдөн? Новосибирскийден. Эмнеге аяктан жасаттыңыз? Эми мындай болуп калды, тиги Турциядан окшошпой калды. 2 операция болду. Анан акыры врачтар айтты, Новосибирскке алса жакшы болот эле. Анан 19-жылы кызыбызды ошол жактан кылганбыз да. Огор операция болгон да. Ошон тааныштар калып калыптыр. Мурун врачтар айтты, тиги мурун кылгандар башка жерде операция болсо албайт депчи. Анан ошол тааныштар кызыбызды профессор Новосибирский область боюнча Павлов деген профессор кылган, ошого аялым рентген салып ийди. Анан алар макул болушту. Болбосо бутундан ажырамак. Кесип салмак дедиңиз, Туркияда алар кесебиз дештиби? Жок. Алар кесебиз деген жок. Мен Туркиядан кийин 1,5 жыл араба менен жүрдүм. Бирок жүрүп жатып алган жокмун. Ырдайлык кыргыз ырларын иштеди, досум Үсен иштеди. Амалын тапса болот экен да. Агай, мындай, адамга башына кыйынчылык түшкөндө мындай жөн түшпөйт экен да. Тагдыр дейлиби, Кудай дейлиби? Же жолу ушундай, Жок, Кудай тагдыр. Ал деген агай минтеткен да. Бир нерсени ойгото албай атканда адамды, жашоого бир көз карашын өзгөртө албай аткандабы, ушундай нерселерди берет экен да, кыйынчылыктар. Берет. Анан адам мындай аң сезим пайда болуп, ойгонуп, жашоонун бу этаптарын өтө элекмин, ушуну байкай элекмин дейт го. Ушундай болду сизде? Мен муну жакшы кабыл алдым. Бул бир сыноо да, деп кыргызда айтат го, сыноо катуу болду. Аны көтөрө билиш керек экен да, жүрүш керек экен да. Аракет кылдым, моюн берген жокмун. Эмнени түшүндүңүз муну менен? Бир адам чыдай берет экен да. Сынбаш керек да, мен ошону түшүндүм. Мурун деле кыйынчылыктар меники көп болгон. Ошондончу. Бирок бул жолу татаалыраак болуп кетти да. Ай болдучу уже тажадым деген жоксузбу? Жок, айтайын, үмүтүмүз айтам, бул жалпы жөндөгү азыр боло турган операциям бул 9-чу болот.
Оорулордончу, оорулордон. Мындай сезип атам, Кудай буйруса акыркысы деп. Мындай болот го, мындай ушундай узун заманда тегирменден аябай жанчылып өтүп өткөнсүң да. Бирок ошактан бүкүлү чыкканга аракет кылышың керек экен да. Мен кандай десем, бул сенин айтканыңа эмес. Мен Кудайыма рахмат дейм ар бир күнү. Мени сактап, колдоп, иштеп атам. Эми чоң нерсе да бул. Жатып албайчы. Иштеп аткан Кудайыма ыраазымын абдан. Ооруган адам ден соолуктун кадырын билет дейтпи? Ооруган адам гана. А дени сак адам биз анчейин баамдабайт экенбиз. Биз башка нерселерге эле көңүл бөлүп наалый берет экенбиз. Бул ден соолук укмуш бакыт экенин айтып өтүңүзчү. Ооба, туура айтасың. Бул башка түшпөсө адам билбейт мунучу. Адам мисалы кадимкидей эле ойгонуп туруп, жакшы ден соолугу жакшы, жумушка барып иштеп, үйүнө келип, тияка барат, бияка барат, жыргап билбейт. Башка түшкөндө түшүнөт. Келбей эле койсун эч кимге мындай. Акча каражатын канттыңыз агам? Эми бул албетте кыйын нерсе. Биздин үй бүлөдө ушу боло турганга чейин кызыбызды операция кылганбыз да. Новосибирскийден. Ушунда. Анан туугандар, достор деген колдогондор болду. Калаганын айтпай эле коеюнчу. Азыр концерт даярдап атасыңар, э? 6 ноябрда концерт даярдап, ушу мен бир чети сыйлык алдым да. СНГнын жылдызы деген сыйлыгы бар экен. Быйыл бизде ушу Бишкекте өттү. Ар бир СНГнын борборунда болот да. Быйыл мага жакшы болду, Кудай жалгап. Балдак менен иш чыкка барбай. Ушул жерден мына Швыдкой өзү тапшырды, биздин жердешибиз. Эмне деген инсандар келди. Ошого ойлоп баягы, мен бул сөздөн алысыраакмын, Отчет деген концерт. Концерт берип коелу деп, ошо Юрий Бабковдун бенефис концерти, Досум Сөн элдик тобунун ырдайлы кыргыз ырларын мыкты ырчылар ырдайт, анан коноктор бар. Баягы мен өтө көп чакырган жокмун, бирок баягы ким менен качан иштештим же кандайдыр бир мамиле болуп, чыгармачылык жагынан чакырдым. Коноктор болот. Народный артисттер, эмгек сиңирген артисттер, мыктылар. Үйлөмө аспапыңыз калып калды го ага, эмнеге аны алып кеткен жоксуз? Үйлөмө аспапты ал негизи эле башка аспаптар деле калган учур болду да. Анткени жетекчи, продюсер убактың аз калат экен да баарына. Чуркамай бар, уюштурмай бар, даярданмай бар. Ар бери барасың, чуркайсың, сүйлөшөсүң. Менеджердик жумушту алып алдыңыз да, а жүрөк баары бир чыгармачылыкты каалап атат. Албетте, албетте. А жүрөк эмнеге каалаганын бербей атасыз аны? Эми бул үйлөмө аспап, мен өзүм трубада ойночумун да. Ал бул неме эмеспи? Сиздин мындай көкүрөңүз эңсеген нерсе эмес беле? Эми ал кезде трубада ойноп жүргөм, оркестрде да ойноп, ансамбльде, ал гитарада, андан кийин урма аспаптарга өткөм. Чын айтканда жетекчиге кыйын бар аспаптарды кармап, же болбосо бер жагын караш керек, же болбосо бер жагын караш керек. Бирок ойноп жүрөсүң, катышып жүрөсүң, ырдап жүрөсүң. Унуткан жоксузбу аны? Гитараны колго алып көрүп атам. Көптөн бери ойной элекмин, бирок баягы кол билет экен да. Трубаны көптөн бери ала элекмин. Анткени бул аппарат деп коет. Бул труба ойнош үчүн дайыма репетиция кылыш керек.
Ал каалаганыңда эле мындай Жок, жок. эмескен да. Көп ойнобой туруп, үйлөп койсоң эле момтуп калат да, операциянын кереги жок болуп калат. Ошо кыздар үйрөнүп. Сонун агай. Агай сиз мындай кыйынчылыктар адамдын мизин кайтартат экенби же дагы эле баягы курчпойдон кала берет экенби? Мен ойлойм, ар бир адамдын өзүнүн мүнөзүнө жараша болот да. Сиз канттыңыз? Билбейм, мен өзүм жөнүндө айткан кыйыныраак, бирок ойлойм мен баягы элем. Жеңем кайсы жакка өзгөрдүң деп атат? Билгизбей атат. Жакшы жакка өзгөрдүңүзбү? Мындай башкача мүнөзүңүз күттү? Адам өзгөрөт экен да агай жыл сайын. Адам албетте жыл сайын өзгөрөт. Мүнөзү өзгөрөт экен. Мүнөзү өзгөрөт. Эмеге бирок өзүнүн эмеси кала берет, адаттары. Адам эмнеле Горбатова могила не деле. Горбатова могила исправит деген. Агай үйдө орусча көрүп колдоносуңар же кыргызча? Мен Новосибирскийден келгенден кийин байкасам эле элдер байкап атат. Сен орусча сүйлөй баштадың депчи. Тиякта эми жалаң орусча сүйлөсөң, бирок орус тилди билем. Юрий байке. Анекдот орусча жакшы көбүрөөк айтасызбы же кыргызчабы? Эки тилден тең анекдотторду, тилекке каршы азыр анекдотторду азыраак айтып калдык. Убагында досум Үсөндө мындай адат бар болчу да, репетиция чогулабыз да. Репетицияны баштабайбыз. Кана кеттик. Жаңа анекдоттордон. Анан баарыбыз айтып, күлүп алып анан репетиция баштачыбыз да. Азыр кандайдыр бир анекдоттон алыс болуп калдым. Мурункудай эмес. Демек, көбүрөөк олуттуу жашоого терең карап калдыңызбы? Билбейм, дорго жараша болуп калдыбы же эмне болуп калдыбы же жашка жарашабы, билбейм. Азыркы заман менен сиздин учурдагы заман, жаштык кезди элестетип салыштырганда кайсынысында көбүрөөк жыргал жашоо, кайсынысында көбүрөөк аң сезимдүү жашоо деп ойлойсуз? Эми албетте бул туура суроо. Ар бир адам ошону ойлонот. Мисалы, Советтер Союзунан бери келаткан адамдарды айтсамчы, албетте Советтер Союзунун ордунда жактырабыз бизчи. Кайра ойлонуп көрсө, бизге мисалы бизде анда ушу телефон жок. Чүкө ойнойбуз, ләң китебиз, мергенчиликке чыгабыз, көлгө барабыз, спорт менен машыгабыз. Ошол нерселер калат экен да бияк. Доорго жараша мына азыр телефондо эле карап атышат, интернетте эле карап атышат көбүнчөчү. Албетте биз курактуулар сынга алат экенбиз да муну. Бирок кайра ойлонсоң, доорго жараша ошол болуп атпайбы, эчтеке кыла албайсың. Азыр телефондон баланы тартып чүкө ойно деп туруп айта албайсың да, кыйнай албайсың. Доорго жараша болуп атат. Реалдуулук көбүрөөк орун алат эле, азыр виртуалдуу жашоого. Ооба. Сүңгүп баратабыз. Сиз көбүрөөк үйдө телефон кармайсызбы, кармабайсызбы? Мен негизи телефон менен кармайм. Көп эмес. Мен телевизорду жакшы көрөм. Жумуш эртең менен кетесиң, кеч келесиң. Эң эле азыр эс алганым ушу телевизор көргөн. Өзүм жакшы көргөн каналдарым бар. Ошолорду көрөм. КТРде иштегендер КТР көрөбү? Баарын айта албайм, мен көрөм. Аялым да КТРде иштейт да, билет. Мен эртең менен сөзсүз түрдө замананы көрүп чыгам. Мисалычы, анан келгенде каналдарды ары бери эметип КТРди сөзсүз түрдө көрө кетем. Жакшы болсо көрө берем, жаңыр бирдеме болсо көрө берем. Бул Назира мындай да, менин оюмча, телевидение, бул эмнеге университетке салыштырсам болот. Мен дагы эле көп нерсе үйрөнүп атам телевидениеден. Көп нерсе үйрөнүп атам. Мисалы, жаңы бир кандайдыр бир шоу же болсо жакшы программа көрө берем да, рахат алам да, үйрөнө берем дагы эле, үйрөнө берем.
Азыр көбүрөөк мындай элдин баары интернет айдыңына баш багып, жаңылыктын баарын ошол жактан угуп, болгон берүүлөрдүн баарын ошол жактан минтип TikToктон көрө берип, телевидениянын талабы ылдый түшүп кеттиби деп ойлойсуң да? Дорого жараша. Дагы эле айтайын, бирок мени көп адамдар сурап калышат. Көп. Эмне чыкпай калдың депчи. Ой, кече күнү эле чыкты го ырдайлы кыргыз сырлары. Биринчи ошентип айтып аткам да, анан билип алдым. Эмне чыкпай калдың дегенде, ай сен телефонду карап эле отурсаң, телевизор көрбөсөң, кайдан көрөсүң? Мисалы, кече эле чыкты. Бул да, бирок телевидение бул дагы эле чоң нерсе, албетте. Балким интернет абгондоп баратса керек. Бирок телевидение дагы иштегендер кандайдыр бир ошого бизге түрткү бериш керек да. Да кандай жаңыраак бир нерсе кылабыз, кандай сон программа кылабыз, кандай эмне кылабыз да, ойлонуш керек да. А телевидение жоголбойт. Балким интернет менен мындай кошо журулуштурасыңар дейм да. Көбүрөөк ошол жакка чыгарсаңар, ырдайлы кыргыз сырларын. Ооба, YouTubeга чыгып атат, телевидение чыгарып атат. Instagram болсун, Facebook болсун. Кайра-кайра аракет кылып атабыз, ооба. Бул сиздин кыргыз тилиге болгон кошумуңуз да, ырдайлы кыргыз сырларын салымыңыз. Ооба, мен бир ойлонсом, мына эсептеп көрсөм, алыскы чет өлкөдөн Америка, Африка 25 мамлекет катышты. Ал 25 мамлекет, мисалы Японияны алсак, где-то бир 50 адамдай катышты Япониядан. Индиядан 10-15 катышты. Мындай эле санагындачы, мисалы. Япон кыздар 2006 жылы гран-при алышты бизден. Ибрай Тумановдун паровозун чертип. 12 кыз. Негизи япондор жакын болот экен комузга. Анан азыр мына кирерде эле Facebook'tu ачсам, бизде Сергей Шевченко деген бала бар, чыгарып койду. Мен айткам да, силер ошентип чыгарып айта бергиле. Мына азыр биз Чыңгыз Айтматов биздин залкарыбыздын 95 жылдыгына биз көрсөтүү даярдап атабыз. Эртең башка съемка, анан ошол, анан жаңы жылдык көгүлтүр отубузду даярдап атабыз. Тематика боюнча кетет экен да? Тематика боюнча кетет, анан ошо Ильястындарын даярдап, азыр Facebook'та сага кирип атканда эле көргөм. Ал ырдайлы кыргыз сырларын албетте бул башатында турган ою, идеясы маркум Казат Ахматовдун, мыкты адам. Ушул аркамдан сайып түшүп алды да, юра ушундай кылалы, ушундай. Мен фестивалдарды көп өткөрдүм, анан тажаган күндөрдө жолукту да агай. Анан жок алдап деп атып, аркамдан түшүп алды бир 2 ай анан. Макул дедим. Ошон менен ойлосом, ырдайлы кыргыз сырларын бул негизи өзү Досум Үсөн Кызылгүлдөн башталган. Бизденчи. Мына мисалы мен азыр эстеп тургандарды санып берейин. Кыргызча, орустардын кыргызча ырдагандары Досум Үсөндө бул Юрий Бабков, маркум байкеси Александр Бабков, Наталья Деева, эжеси Люба Деева, Люба Костюк, Наталья Потерянская, Светлана Ткачева. Дагы азыр барын эсине бүт эле кыргызча ырдашчы да. Негизи Бокумбай айылында тоңдун топурагы алтын деп баягы ар ким сөз жерин мактайт да, бул туура. Костюк Александр Васильевичтин экөөбүз төбөбүз көрүнүп, булар кыйын деген менен негизи биздин доордо балдар, биз курактуу балдар көп болчу ошондо орустар. Бүт бардыгы биз кандай сүйлөсөк ошондой сүйлөчү кыргызча. Билбеген орус жок болчу кыргызча сүйлөгөн. Айылга камыр жумур болуп калган үчүн балким ошондой болгондур да. Бирок азыр мындай Советтер Союзунда көп билем да, мындай эсимде бир аз орусча такалып сүйлөп калсаң же мүдүрүлүп сүйлөсөң, жаңылып калсаң, аябай шылың көбүрөөк болот эле. Орусча сүйлөгөндө грамотный деп айтат элек, сабаттуу.
анан башкача орусча сүйлөгөндөргө башкача көз караш болот эле. Ошол нерсе азыркыга чейин уланат да. Биз мисалы үчүн ошол тил билбей, ошол коомдон кодулангандар, азыр балдарыбыздын баарын орус тилде сүйлөсө аябай сүйүнүп, орус шыкак берип, орусча сүйлөгөнгө үгүттөп атып, азыр балдарыбыз бүт орус тилдүү болуп чоңойду да. Ушу советтер доорындагылар бүт. Мен оюмча азыр бул баягы орус тилине де бербейчи. Адам эки тил билсе, 3, 4, 5 билсе, бул адамдын өзүнүн жеке байлыгы. Ооба. Жеке ден соолукка да жакшы. Дегенимчи, ошол учурда сиз көбүрөөк кайсы тилди колдончу элеңиз? Мага мындай суроо берген да бир жолу, көп беришти да. Сен кайсы тилде ойлоносуң депчи. Кайсы тилде түш көрөсүң? Кайсы тилде түш көрөсүң, кайсы тилде ойлоносуң? Мен билбейм кайсы тилде ойлоном. Билбейт экенмин, анан жамда музыкалык жетекчим Раматылык Салы Карымшаков, сен кыргызча ойлоносуң. Эмнеге десем? Сен акчаны санайсың да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп санап кетесиң кыргызча кайра. Балким ошондой контроль кылган жокмун өзүм. Мага айырма жок кайсы тилде ойлоном. Негизи бул балдар бул бир эле тил менен бул өзү туура эмес да, бул өзүнүн ошо ой жүгүртүү боюнча, эме боюнча канча тил билсен абдан, бул адамдын өзүнүн жеке байлыгы. Мына ошондо көп тил билсе грамотный десе болот. Уулуңуз кантип атат агай? Денисби кайсысы? Денис бул азыр Денис бул 2000-жылдан баштап, мына 23 жылдан бери Ырдайли кыргыз ырларынын долбоорунун аранжировщиги. Студияда иштеген, баягы жоону чапсын, ким чапсын дегендегидей аты калды Бабковко болуп атпайбы? Ар жакта Денис бар, Асель бар. Биз чоң команда эмес, бирок келген долбоорду иштетип атабыз. Денис азыр ошон менен бирге телевиденияда кирди, звукорежиссер болуп. Уши образование бар, профессионал бала кезден бери. Азыр Досум Үсөн дагы эле бар, мына 21-жылы Досум Үсөн 50 жылдыгын бердик. Бардык ардагерлерин чакырып, ошондо 12-13 бала чогулуп концерт бергенбиз. 50 жылдыкты өткөрүп, азыр 52 жыл болуп атабы. Азыр мына Денис, Талгар, Канат, Мирбек, Досум Үсөн барабанчы кемелер бар даярданып, ушул концертте жаңы ырлардын жаңыча аранжировка менен, жаңыча үйүндөр менен, үйүндү биз звукту да айтып атабыз, үйүн деп айтылат да. Жазылган ырлар бар. Мен ойлойм, ага чейин дагы 5-6 7 ошо Досум Үсөндүн бет ачарлары болот жакшы ырлардан. Ошону жандуу ойноп, анан мен да бай эски менен чыгып ырдап көрөйүн деп атам. Эски ырлар мененби? Баягы ырдап жүргөн ырлар, кийинки, мурунку, балким баягы менин да курактууларым келсе концертке, аларга да баягы эске салып дегендегидей чоң аракет кылып атам. Агай, мындай Досум Үсөн аябай күркүрөп турган учур болду да. Албетте. Анан ылды түшкөн учуру болду, кайра өйдө көтөрүлгөн учуру болду. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш беле? Эң туура айттым, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Албетте. Адам мындай дайыма эле жылдыз боло берет да? Жок, андай болбойт. Баягы өйдө ылдый деп коет го бизде кыргызда. Өйдө ылдый болгондо ошо кыйынчылыкка чыдабагандар жок болуп калат. Жок. Канча группа бизде Кыргызстанда билбейм 150-200 болгон мына Гүлшайыр Дос менен дагы эле иштешип келатабыз. Кыз Бурак Досум Үсөн биз 5 жыл мурунураак чыкканбыз. Мен ойлойм бул да эмеден болот, баягы өзгөсүн сүйгөн, берилген. Агай, мындай ылдый түшүп кетип калгандачы өлө Досум Үсөн болуп күркүрөп атып ылдый түшкөн учурда. Мындай эго сындыбы? Кыйналдыңызбы? Ошону айтсаң, бир учурду эстедим, бул 80
85 жылы 83 кыйыныраак болду. Ага чейин аябай көтөрүлгөнбүз да, анан 85 жылы ошо өкүнбөй эле кийин ойлонсом эгоист болуп турмун да. Мен балдарды саат түнкү 1, 2, 3-төргө чейин кармачымын репетициядан. Союз кезде анда башка кызматта иштешиң керек да, мындай азыркыдай музыка менен бир эле филармонияда группа бар да, мисалычы. Калгандар бир мекемеде иштеп, кечинде иштейсиң да. Ошондо түнкү 1-2ге чейин иштеп, үзүрүн көргөнбүз да абдан, кайра абдан. Улам конкурстарды жеңип атып, улам клиптерди тартып, улам биринчи клиптерден тартып жылыш болду. Ошол гана түрткү берет да, ал баягы чөгүп калган эмне кереги бар. Кыйынчылык болот, болбой койбойт. Ар бир адамдын башында. Адам аракет кылса эле чыгып кетет турбайбы? Сон Юрий ал деген кандай ата, кандай күйөө? Өзүм кантип айтам да, кандай ата, ана аялымдан сураш керек эле, балдарымдан сураш керек эле деп ойлойм. Жок, мындай баам карайсыз да, мен мындай атамын, мындай апамын, колуман бул келип атат. Мен ушундай балдарды өстүрө алдым. Аялымды бактылуу кыла алдым. Канчалык бактылуу кылдым билбейм, бирок өстүрдүм, окуттум, чокуттум, турмушка берип, үйлөндүрүп, Кудайыма шүгүр, 7 балам, 14 неберем, 1 чөбөрем бар. Мынтип ичиңерден изилип, жакшы көрүп, балдарыңарды мынтип өпкүлөйсүзбү? Жаным ей жаным деп. Ооба, мына бүгүн эле кызым менен эркелешип эле. Эркелейт мени. Чолпон деген кызым бар. Бирок өтө эркелегенге мен мүнөзүм жок да, мындай аябай. Аселже деп эркелей албайбы? Аны кандай эркелетесиз? Аны эмки передачага чакырып сурап. Эзейне. Мындай айтат го, жашка үйлөнсө, анын жаштыгы жугат экен, анын энергиясын алат экенсиң депчи. Анан жаш аялдын энергиясы келбейсизге деп. Билбейм, энергетика боюнча меники дагы эле Аселдикинен көп энергетикам. Балким. Бирок мынтип айтып атышат, маделе мына азыр сен арыктаптырсың, жашарып кетиптирсиң, ошо жаш аял менен жашап деп айтат. Ооба деп коем. Бирок тиешеси жок деп койсуп. Үйдө жашканда өзүңүз менен өзүңүз беттешесизби? Ай, Юрий атаң, зоорайым боягын туура эмес жасадың. Бу каталарың бар, косяктарың мындай деп. Кече эле коллективиме айтсам керек. Эртең менен кече чыгып машинанын жанына туруп, өзүмдү сөгүп аттым. Неге? Туура эмес кылып атасың, могу жерден туура эмес кылып атасың. Ондай кылыш керек эле. Дейсиз. Кандайдыр бир айт деп атпайсыңбы? Мен эрте ойгоном, мисалы саат 5:30-да, анан кичине жатышым керек, бутты эс алдырыпчы, анткени чуркамай көп да азыр. Анан ойлоном, анан ошо чыгып өзүмдү урушуп атам. Концерт кандай болуп калат деп туруп, анан кете берет деп кандай болуп калат, тиги. Албетте сарсына болосуң да. Анан өзүмдү уруштум. Ден соолугуңду карабайсыңбы? Мындай сарсана болуп эле нервиң бузбай, башка жерден нерв бузулган толтура болуп атат. Мисалычы. Анан мен бул эле кечеки күн эмес, мен өзүм менен сүйлөшкөндө дайым мен өзүмдү сынга алам. Мактаган учурлар. Мактаган жок, андай учурлар болгон жок. Мисалы, мына кече эле мен Кудайыма ыраазымын деп, рахмат, ушунчалыкка жеткирдиңиз депчи. Ушундай эмеге, мындай мен момундай тигиндей, менде андай кандай десем, билбейм, андай жок. Мен биле жүрөм да, ачык айт деп атпайсың, мисалы, канча досум каза болуп калды. Мен жүрөм. Канча кырсыктадым. Абдан көп, Кудайым сактап атат. Мен көп кырсыкка учурадым. 5 машина металлоломго кеткен.
Достор Джеки Чан деп коет. Агай, өмүр менен өлүм ортосунда турганда эмнени ойлонот экен адам? Көп учурлар болду. Керек болсо аркы дүйнөгө да барып келгем, клинический смерть болду. Анан эмне болот экен анда? Кандай десем, эми баягы турба деп коет, да бирдеме деп коет. Мен билгеним эле мындай 4 бурчтуу коридор менен учуп бардым бир жака. Потолок капталдары мындай бир, кандай десем, өзүнчө бир цвет, а полу апа-апака экен. Анан бир кандай бир комнатага, бир чоң залга келип калдым. Анан эски телевизорлор, чоң телевизорлор болот, иштебегенде ошондой экран туруптур, ошонун ичинен мээимди көрүп турмун. Дагы бир сыйрада андай эмес болгон жок, ну сыякта сознание жоготкондо паровоздор кетип атат. Вагондор эмнеге аны түшүнбөй каласың. Мындай огонгондон кийин катуу кыйналып атканда мына өлөт деген сыяктуу ушундай учур да болгондо. Мен жакшы билем, бул 94-жылы болгон окуя, жана клинический смерть деген. Көзүмдү ачканда, мисалы, кандайдыр, мен ким экенин билбейм. Эч жери оорубайт. Кайф да, мындай айткандачы, мисалы. Операционда мына терезелер чоң да, күн жаркырап турат. Бул эмне, бул күнбү, эчтеке билбейм да. Мындай капталында бүт ак халатчандар турат. Билбейм эчтеке. Кандайдыр, канча убакыт өтүп билбейм. Бирок мен түшүндүм кийинчи. Көрсө өзүмө келип, бирок нервный система кошула элек. Анан нервный система кошулганда, анан мен өлүп баратканымды билдим. Ооруганымды билдим. Анан биринчи ой келгенде өз бут менен кирбедим белем. Эми кетип баратам. Анан врач менин досума жалдыраган билем. Бакыбай алып кал деген эсимде калды. Жашоо таттуу экенби? Мен таттуу болот да жашоо. Албетте да. Жашоону ушундай мындай карманып, сүйүп жашапсыз, а? Кудайым эле колдоп. Ар бир адам аракет кылат да карман. Бирок тилекке каршы кээде тамеки тартып ийесиң. Ден соолукка карабай, учур ушундай болуп калды. Неме кыласың? Бирок аракет кылып атам, албетте. Аракет кылып жашагым келет, балдардын күнүн көрөйүн, небере, чөбөрө, дагы мен кызым, уулум үйлөнө элек, турмушка чыга элек, көргүм келет экен. А көрсө биз өзүбүздү алдайт, ошо жок дегенде балам турмушка, кызым турмушка, балам үйлөнгөндү көрөйүн деген менен аны чыксын, анан кайра эле үмүттөнөсүң. Алданып жүрөт экен. Анда дары, ооба. Улам бир нерсени таап алып эле. Ооба. Бирок мен жашоомдо бир досум бар эле, раматтылык болуп калды. Ысыгыраак жерде болгонбуз, армияда. Ал аябай кырсыктап келген, бетинен эчтеке калган эмес. Ысыгыраак дегенде Афганистан. Жок. Муну эми айткым. Мен Кашсайга барып карасам эле бир карай албайсың да бетин. Карай албайсың да, бирөө келет да. Чыдабай мынтип карап, уже армиядан кийин мен жарым жылдай болуп калды келгениме. Анан Юра дейт, үнүнөн таныдым. Бети бул канча процент азыр айтпайм, 90 күйгөн. Бизде көп күйүшкөн. Күйгөндө профессор келип айтыптыр да, ты жить хочешь? Хочу. Не кричи. А мен деле көргөм канча жанымда, мен да жатканда жанымда 100% шашлык бакырып өкүрүп жатканда уже билесиң ал жок болуп калат. А бунун кыйындыгы жашоо. Айтып берип атпайбы анан жолуккандачы? Ой, сен эмне Юра тартынбачы? Ар бети момдай кусок кызыл, биягы ак, мисалычы, чапталган жери ушундай да. Кинодо ушундай көрбөйсүң. Ой, Юра, сен сарсана болбо, мен үйлөнөм. Окуу жайды бүтөм, жогорку.
мен балалуу болом. Ошондой болду. Жетти. Чын эле ошондой болду. Бетим не болду анан? Бетин чаптады да, аркай шеринен кесип эмес, бетинен калган жок дешти экен. Муна мен ошондо мен ага жакындабайм. Анткени мен билем кандай күйгөндөн кийин тырышып баары бир бакырат эмне деген эме. Бул үн чыгарбай коюп жатты, профессор таң калды. Анан профессор ошол аракет кылып өмүрүн сактап калды. Кыркырганда немесин күчүн ошол жака жиберип турбайбы? Кантип чыдат экен, бакуш. Жашоо таттуу деп атпайсыңбы? Жашоо таттуу ошондо, Бул бирок ар бир адамдын колунан келбейт да, эрки күчтүү адамдар. Эрки күчтүү келет. Мынтип бам салдыңыз да, мынтип артыңызды карадыңыз да. Асканча чыкылттык. Менби? Кыргызда мынтип айтат, 68-дин тамагын жеп атам. 68-дин тамагын жеп атыпчы мынтип артыңызды карап туруп, 68 жылда Юра, карачы кандай жашадың дегенде кандай жашапсыз? Те кызыктуу жашадыңыз ба? Ооба. Кызыгы да болгон, кыйыны да болгон, туура эмес жашаган да болгон. Жинди да болуп жүргөн күндөр болду. Бирок адам жаңылыш керек экен, туурабы экен? Ооба, жыйынтык чыгарып коюш керек да. Анан жаңылгандан кийин жыйынтык чыгат экен да. Күнөө кетирип. Баштан өткөн. Ойлонуп. Хулиган да жаман хулиган болуп да жүргөн. Анан көп сен сурап атпайсыңбы? Мындай артына караганда кандай? Ооба, аябай тажрыйбалуу. Жемиштүү жашадым деңиз. Кудайыма шүгүр. Анан ар бир катадан кандай жыйынтык чыгарып аттыңыз агай? Жыйынтык чыгаргандачы, вот мисалы мен коллективиме айтам да, бир нерсени башка тараптан кошуп коеюн. Мисалы мен айтып атам деп мээге угуп атат, мээге түйбөйт. Демек оңолбойт бул адамчы. Сен айткан сөзүңө бул маани бербей угуп атса, бул сен талап кылганын кылбайт, өлүп баратса делечи. Демек ошол жыйынтыкты чыгарганда албетте мен ойлойм, ар бир адам ушундай болуш керек. Өзү менен сүйлөшкөндө, орустар айткандай самокритичный болуш керек да. Сын калыш керек өзүнчү. Болбосо ошол менен күрөшүп, сындан алып, анан могу жери туура эмес кылып туруп, момдай болуп атат. Албетте 100% оңоло албайт адам, бая адат калгандан эмне деши эле, көнгөн адам адат калбайт. Бирок ошонсо да, албетте аракет кылып, сынга алып, бул туура эмес, момдай кылбай эле коеюн. Аны ойлонсоң, кайра биягынан мүнөз деген бар. Эми терең философияга кирип кеттик. Мүнөз да калбайт экен да. Анан кайра эле күрөшүп эле, сынга алып эле, ошон үчүн сын деп коем го. Жыйынтык чыгарыш керек. Жүрөгүңүз менен көбүрөөк эсептешип жашадыңызбы, же акылыңыз мененби? Же холодный расчет болду? Винни Пух айткандагыдай и того и другого деген. Экөөнү тең караш керек экенби? Бул кандай десем, мен өтө көп муну ойлонгон жокмун. Жүрөк мененби же мээ мененби? Мен жалпы эле жыйынтык чыгарам, мен кандай ойлондум, эмне кылдым, жүрөктүкү, баштыкы ачыгын айтканда эсептеген жок. Тегерек четтегилер, силердин коллективиңер, досторуңар, туугандарыңар сизди кандай адам катары сыпатташат? Коллектив болсо, мени мындай, кандай десем, терс мүнөз деп ойлойм. Терс мүнөз. Кыял. Строгий. Ит кыял деп. Анча делемейбиз деп. Бирок ошону менен бирге мен мисалы коллектив үчүн, эмне үчүн баш оту менен кирип, бирок
кыйналса эмесе Тартипти катуу кармайсыз, а? тартипти антпесе болбойт да, кантип тартипти кармабыз. Үйдө деле ушундайсызбы? Үйдө деле аракет кылам, бирок карып баратамбы. Акыркы мезгилде укпай баратышат. Ай, сийлей берет деп кочу. Жакшы, досторуңуз эмне дейт сиз жөнүндө? Эми дос деп түшүнүп абдан чоң да. Жалпы сөз менен дос деп коесуң, ал может баягы орустар айткандай товарищ, приятель тигиндей мындай бөлүнөт го. А дос бул эң ийик нерсе. Дос деген бул керек болсо бир туугандан да жакын болгон достор болот. Чыныгы достор. Достор мен ойлойм, мени сыйлашат. Чыныгы достор. Бар. Көп эмес азыр. Чыныгы эркектик касиет жаткан сыйт сиздечи? Бирөөнү саткан учурлар болду беле жашоодо, айла жок. Болгон жок. Болгон жок, эч ким саткан жоксузбу? Болгон жок. Дайыма бекем турдуңузбу, сөзүңүзгө турдуңузбу? Сатканга болгон жок. Агай, бизде чыныгы эркектер азыр кандай болуш керек? Ал кандай деген, ал эмне чыныгы эркек деген? Кантип сыпатталат ал? Аны кокуй эркек болуш керек. Ал кандай, ал эмне эркек болуш керек деген? Кандай жакшы. Ой. Азыр мен ушундун баарын, бул чоң философия да. Бул албетте эркектин да, эркеги бар, эркектин да башкасы бар. Ар бир мүнөзгө жараша да болот. Мындай эместер да. Андайларды көрсөңүз жолосагай. Албетте. Агай, үй бүлөдөчү аял кандай болгондо эркек өзүн ыңгайлуу сезет, эркек сезет экен? Терең казып атасың. Агай, казайынчы, агай, чыкпай атпайбы? Чыкпай атабы? Чыгарайын. Негизи менин түшүнүгүм боюнча, үй бүлөдө эркек деген башында туруш керек, үй бүлөнүнчү. Башында туруш керек. Жетектеп, Жетектеп. Муну мен чыгарган эмесмин. Мыйзам ушундай. Мыйзам да эмес, Кудайдан ушундай. Табигат, жаратылыш. Табигат, жаратылыш. Ошон үчүн эркек ошондой жаралды. Эркек деген бул аскер, бул деген четте жүрөт. Эркек деген үй бүлөнү карайт, үй бүлөнү сактайт, үй бүлөнү багат, Анан мындай мен түшүнүп атам сенин сурооң. Аял, эркек деген мененчи аялдар эч кандай өкүнбөш керек. Анткени Кудайым аялдарга берген нерсе эркек 1000 төрөлсө да аны кыла албайт. Кудайым эмне берди? Эң чоң аял затына эркек сыйлаган, эркек баалаган эне дегенди берди да. Аял эне, аялың, апаң, чоң апаң, карындаштарың, бары аял болот, бала төрөйт. Ушул ийик нерсени Кудайым аял затына берип койду. Ыйгарып. Ошон менен биз эркектер миң секирсек да аялга жетпейбиз. Бирок эркекте өзүнүн мүнөзү бар. Эркектин мээси, аялдын мээси менен башкача ойлонобуз. Аны сен өзүң деле билесиң, мен де жакшы. Ошондуктан албетте толтура баягы аял заты эркек мүнөздөр бар го, башкарып калган. Эгер эркек ага баш ийип макул десе жакшы, булар жакшы жашайт. А бирок тиги эркек мүнөз болсо, мисалы мен деле, мен аялга эч качан баш ийбейм. Неге? Жок, туурасын айтса туура. А мындай эгер бийлик талашса, бийлик бере албайм. Geçirip koy deysiz. Sen geçirip koy şu yerden deysiz. Geçir. Anan ağay. Bilmem, men ушинтип чоң ойгом. Биздин үй бүлөдө апам онду төрөдү. Ушундай жаралып, ушундай бышып келгенбиз. Түшүнүк ушундай болуп калды. Тарбия ушул болуп калды.
Бирок бизге жагат агай бой эркектин колтугунда жетектелип жашаган. Жан эмне кылалы деп коем. Ошол да өзү жараткан, жаратылыш жараткан өзү ушундай жаратты да биздичи. Ошондой болуш керек. Анан кээ бирлер обгондоп барып эле эмне бактылуу болуп атабы мисалы. Агай бизчи жөн эле аларды эркектерди сындырып алат экенбиз айрым учурда аялдар. Кыйын болуп атыпчы. Болот, андайлар да болот. Талашып атыпчы. Мен кыйын деп атам. Чыгармачылык жөнүндө сүйлөшпөйлү. Жок агай, жок менен сүйлөшөбүз анан. Неге качып атасыз агай бул темадан? Ой, ыңгайсыз болуп атпайбы? Аялым тетияктап угуп отуруп атпайбы? Еще эрдик кылып. Аны эмне эртип келип алдыңыз? Өзү келди, мен машинада калтыргам, өзү кирип келбеди анан. Кыйын болуп барбайм деп аткан, рас болуптур дедим. Анан бир малда кирип келип атпайбы. Көрдүңбү? Лишний сүйлөбөсүн, сүйлөй берем. Баарын баамдап. Анда сура баарын айт. Агай көрдүңүзбү? Мен жетектелбейм деп атып эле, жетектелип атсыз го. Мен жетектелбейм, өлүп барсам да. Бирок турасын кайсы жагын карап неметсе, эсептешем. Антпесе болбойт да, үй бүлө да. Агай, үйдө мындай үй окаттар жасайсызбы? Менби? Идиш жууп, үй жыйнап. Мен мисалы балдарым, кыздарым турганда мен эмнеге мен идиш жууйм? Аялым турганда эмнеге идиш жууйм мен? Мындай аракет кылбайсызбы мындай? Жөн эле жардамдашып, болбойбу андай? Жок, мен балдарга тамак жасап берем кедечи. Азыр эм акыркы мезгиле кайдан 4 жыл балдакчаны жүрсөң, коляска менен жүрсөң. Ошонсо деле жакында кайра эле болбой тамак аракет кылам жасаганга, эм колдон келсе бирдеме жасайм албетте. Ажанагыдай мен тура калып фартук кийип идиш жууп жуубайм. Агай, мындай адамдачы текеберлик, курнамыз деген, нега деген. Бул намыс эмес. Азыркы мен айтканым бул намыс эмес. Намыс эмес. Намыс эмес. Тарбия. Менин ушу жашоомдо көз карашым керек болсо. Айтпадым. Аялым турса, балдарым турса, кызым турса, мен неге идиш жууйм? Мисалычы. Алар жата берсин, мен идиш жууймбу дагы. Дагы эмне кылайын деп койсуң? Мен иштейин, үйдө идиш жууймбу деп. Ай, Назира. Кетти агай, айтып бериңиз эмне? Жок, мен жашырбайм. Билет, ал билет. Мен жашырбайм, бетке айтам да. Ушу минусум да, көп жерде бетке айтып алып, жаман көрүнүп коем. Жакшы сапат агай, бетке айткан. Бул ичиңен ирибейсиң деген сөз да. Ооба. Сыртыңа чыгарып коесуң. Жанындагы досум, ой, сен эмне азыр буга? Эмне монтуп айтпай эле коебузбу? Зачем мисалы ишин? Ушундай болуп калат. Бирок көп тоскоолдук жаратат, Ооба. Жашоодо. Агай, силер өзүңүз өлчөгөн, өзүңүз өкчөгөн бул бийиктикке жеттиңизби? Же мындан дагы бийик нерсеге жете алмакмын, бирок колуман келген жок деген өкүнүч барбы? Бала кыялым бар болчу да мендечи. Анткени экинчи дүйнөлүк согуштан көп деле убакыт өткөн жок, анда бир канчалык бир 20 жылбы канча кинонун баары ошол тууралуу. Атам 3 согуштан 3 согушка катышып аман эсен келди. Патриоттук сезим, мен өзүм оюм учкуч болом дегем, аскер учкуч болом дегем да. Бүт китептерди окуп чыккам. Анан бала кыялым бул чоң кыял турупту. Ушу аскер жагынан, учкуч жагынан герой болсомбу деген эме бар болчу. Анткени ал кезде ошол болчу да, согуш кинону көрүп, баарын эме тарбия да ушу болчу да.
тарбия Союздун эң жакшы нерсеси мекенчилдикке чакырган тарбия болчу. Мисалы мен билем, көп нерсени азыр 2 жыл мурун эстей албайм, бирок 1-класстагы 1-мугалим келип сүйлөгөн эсимде. Мы самая в мире великая страна, Советский Союз. У нас образование бесплатно, у нас медицина бесплатна, у нас самое главное жизнь человека. Ушу сөз калды да. Анан кийинки тарбия, бул мекенчилдик тарбия албетте. Мен ушундай болгом. Анан өзүмдүн кандайдыр бир кырсыктан кийин мен китепти көп окуп, мен түшүнүп калдым, мен боло албайм ушул иштепчи. Ден соолук боюнча. Тияктан абдан карайт да ден соолукту. Анан ошондо бийиктик азыр эл артистсиз да. Сөнгөн жылдызысыз. Анан мындан артыгы болбойт да. Ыраазысызбы, топуксузбу, жүрөгүңүз шүгүрдөп атат. Мен көнүп калсынбы, эмне өтө баа бербейм да, кандайдыр бир эм нормальный эле да. Ооба, албетте алганда мен сураган жокмун. Эл артисти, эмгек сиңирген артисти да сунуш кылганда албайм деп койдум. Неге? Ага чейин мени досумчон 25 жылдыгында уже 4-жылдык представление кеткен. 25 жылдыгында. Анан дагы өтпөй калганда анан мага айткан киши болгон, Юра, мен сага жазып берем, кереги жок деген. Анан болду, мен экинчи документ чогултпайм деп. Неметип, анан киши мен сага заслуга алып берейин, чоң иш кылгам. Жок. Шарт эле ойлонбой айттым, жок. Агай, мага кереги жок. Керек колуңардан келсе, могу артистке алып берип коюңуз деп. Алып берди, мага да ошого да заслуганы. А дагы чоң иш кылып, мен эмнеден айтып аткам, бир жерде чоң жумуш менен жүргөм, телефон чырылдап калды. Сен аппарат президенттен. Азыр эле сиз президенттин жарлыгы менен Кыргыз Республиканын эл артисти. Мен документте чоң эл артисти болдуңуз. Куттуктап коелу дейт. Булар бирдеме сүйлөп, кой тургулачы, мен тышка чыгып, асманды бир карап, аркы дүйнө болсо экен дедим да. Неге? Апам ошону билип кубанып койсун деген. Хулиган балам ондайга жетти депчи. Ушул ой келген. Апаңыз сиздин жылдыз болгонуңузду көрдүбү, көрбөй калдыбы? Эми мындай масштабта көрбөй калды, апам. Апам да башка учкунун көрүп калды. Ооба, көрүп. Апам мени үйрөткөн да гитарага. Ойңуз. Апам ырдаганда кайдан биз? Апам согуш убагында бүт оккупацияда болуп, бомбежкада болгон. 3 баланы денеси менен жаап жүргөн. Бомба түшкөндө. Андан кийин бошоткондон кийин фронтко барып, концерт менен катышып жүргөн, военный заводдо иштеген. Эртерээк кетип калды, апам көп нерсени көрдү. Бирок менин сахнада, телевиденияга менин баарын көрүп калды. Юра байке, карсаңыз, атаңыз 3 согушка катышып, андагы жашоосу ушундай буркан шаркан, улам бир окуя менен коштолуптур. Апаңыздыкы дагы ошондой болуптур, сиздики дагы ошондой. Мен ойлонбоп турум да муну. Ай, муларды ойлонуш керек мындай. Анализдеп, мен эмнеге бармын деп аткан да. Анан ушасы менен эзип атасың деп. Балким бүгүн мынтип ойлонуп каласыз, бүгүн эфирден чыккандан кийинчи. Ай, чунак кыз мени каяктагы бүрөндөрдү сээп салдың депчи. Эмне деген ойлорго жете эле атасың. Ошон үчүн сен барсың да, сен керексиң эл журтка. Ошонгочу сезимдерди койготуп, дагы бир ойлонуп турган жаңы багыт берип. Сага рахмат. Агай, ошо момтип жан дүйнөңө сүңгүп кирип, ошол сезимдер менен эсептешип, ошол сезимдер менен беттеше албай калганда, адам дароо эле акылга салып эле сырткы дүйнө менен эле алпурушуп калат экен да. Бирок эң башкысы тияка келиш керек экен. Анализ жүрүш керек экен жашоого. Ооба. Мен муну көп ойлондум. Тилекке каршы көп учурлар болду. Момундай жашоо кетип атканда анализ дегенге убакыт болбойт экен, жаштык менен, немелер менен, кандайдыр уже бир нерсе чоң болуп калса ойлонуп каласың да.
А эгер мурун анализдеп эметсең ага жетпейт болчусуң да. Өкүнүп калган күндөр болгон. Албетте, жашоо ошол менен кызыктады, керек болсо. Агай, ошол өкүнүчтөрдү жаза алдыңызбы? Ай, Юра, өзүңдү өзүң жебечи, ооба, өкүнүчтөр болду, каталар кетти, болду эми деген учур. Ооба. Керек болсо, жаш кезимде мен эки нерсе койгом өзүмөчү. Керек болсо ант берипчи. Биринчиси мындай жөнөкөй эле. Биринчиси, биз жаш кезде жанагы Beatles деген группа чыгып, чачтар момдой эмес беле? А биз мектепте окуйбуз да. Чач койсоң болбойт. Керек болсо мектептен кийин деле райком партия, силер белгилүү болуп момдой дегендечи. Ошол кездерде мен өзүмө тиги жаш, мен азыркы мисалы жашыма келсем, жаштар эмне кылса мен аларды неме кылбайм да. Сен мындай туура эмес кылып атасың, чачыңды койбо. Мисалычы, соткаңды алба, тигини алба деген өзүмө ант бергем мен. Сынга албайм жаштарды депчи. Экинчи өзүмө койгон эмем, эмне болбосун жашоомдо мен өкүнбөйм депчи. Дедиңиз. Менде көп жакшы нерселер келген. Керек болсо $1,000,000 келип атканда албай коем дегендер. Эмнеге аны албай койдуңуз? Ан үчүн музыканы ташташ керек болчу. Көлдө жашап турганда биз жерде эки жолу катар менен биринчи орун, Всесоюзныйден биринчи орун биздин система сельхозтехника. Ал кезде элдер 25 жыл квартирага очередка турчу. 25 жылдан бери. Мага биз биринчи орун алганда мындай коллективдин көзүнчө сунуш келди. Бир кыйын адам. Сен бияка келип иште. Сага 3 комнат квартира берем. 2 айга 2 комнат квартира берем. Канча балаң бар? 2 балам бар десем, 2 айдан кийин мына бардыгым окружением турат. Билет менин сөзүм. А мен ага чейин ага кишини билгем ошондой экен. Любой жумушуңду берем, миллионер болосуң. Любой складты аласың. Мен де иште деп болбой койгом. Азыр өкүнөсүзбү ошого? Жок. Жана кыйналып, өлө кыйналып атканда да өкүнгөн жоксуз? Жок. Мен туура эле жол тандаптырмын. Туура эле, анткени атам, мен 10-чу баласы болсом, атам, апам айылда болсо мен бияка кетип каламбы? Эми ата-апаңардын өзүнүн жашоосу бар да, сиз өзүңүздүн жашооңуз менен. Мен 10-чусумун, мен карашым керек аларды. Кыргыз эмессиз да дейберди. Орустарда деле ошондой. Ооба, ошондой. Кыйынчылыктар көп болду ошол тууралуучу, бирок өкүнбөйм. А ким билет, бул менин мандайыма жазганыбы, мисалычы, миллионер болуп жашап кетсем, балким мен азыр жок болмокмун. Ким билет, мисалычы? Философия. А ким билет, ушул жашооңуз менен сиз жашооңуздун маңызы чыгып атат, кызыктуу жашап атасыз, бактылуу жашап атасыз, сүйүп жашап атасыз, а? Да. Жүрөгүңүздө сүйүү барбы? Сүйүү бар, албетте бар. Жашоого сүйүүм бар, үй бүлөгө сүйүүм бар. Мындай көрүп турган адамдарга да сүйүүм бар. Жааматыма сүйүүм бар. Кадимкидей сүйөм. Үй бүлөмдөй да, биздин мисалы ырдайлы кыргыз ырларын бул илгерки Советтер Союздай ынтымак укмуш. Ар бир улутту, ошо ар бир улутту кыргыз тил, кыргыз маданияты, чыгармачылыгы бириктирип атат. Агай, азыр маданиятка, тилге мындай көз чаптырып көрүп, биз кайсы акыбалдабыз деп ойлойсуз? Деңгээлибиз төмөндөп атабы же көтөрүлүп атабы? Маданият эмне болуп атат? Бул Назира, албетте экономикага жараша да. Экономикага жараша. Бирок маданияты жок, мамлекет болбойт деген бир кеп бар го. Маданияты жок, мамлекет болбойт. Мен мындай кара сөз менен айтып атам. Албетте ошо маданият өнүгүп атат, өсүп атат. Албетте экономикага жараша адат эме ойдогудай болбой атат албетте. Ошон үчүн иштеш керек. Ар бир адамга, президент деле карабай, мисалчы. Мен ушул нерсени көп айтам да. Кимиси президент болбосун. Шайланымбы, президент болсун, иштесин өз ишин кылып. А биз азыр ар кимибиз өзүң мамлекетке эмне пайда алып келесиң сен?
пайда алып келбей анан сайрагандар толтурады. Президент болом дегенде толтура. Деңгейи жетеби? Мом президент ойлойт, о президент. Президенттин айланып кетейин эмне деген жүк? Не деген жүк? Эмне деген жоопкерчилик? Туура айттыңыз. Аны эч ким ойлонбойт. Эми эч ким эмес, көптөрү анан эле сайрап эле кетсин, анан тигинсин, менсин деп. Кыргызстан бир үй бүлөдөй болуш керек. Баягы мына жаратканым эмне деген жерди берди. Туура. Менге да айтып калчу элем да, мына кыргыздар биз адаттагыдай Кудайга кечигип жер бүлүштүргөндө кечигип барып анан Кудайым ошон үчүн Кудай да карап, жакшы эл, жакшы калк экен, кой буларга өзүмө дача калтырган участкамды берейин депчи. Жерибиз турат. Миллион деген калктар бар, мамлекети жок. Биригип эле жакшы жашашыбыз керек, биз көтөрүшүбүз керек, иштешибиз ар бирөөбүз. Мына сен өзүң ишкин кылып атасың. Азыр эле айтпадымбы? Бул балдар өзүнүн ишин кылып атат. Ошентип эле мен толук эмем бар, оюм бар. Кыргызстан албетте алдыга чыгат. Чыгабы? Чыгат. Ишенимиңиз бар. Ишеним койбосоң чыкпайт. Адам деле айтып калат го, периштелер бар бияктачы. Окуп турат. Жакшыны ойлонуп, жакшы талап коюп, жакшы максат коюп. Менде мисалы канча ошондойлор ойлогонум ишке ашып атат да. Ушундай менде көп учур болду. Сон агай, сиз дагы тилге, маданиятка кошкон салымыңыздар өтө ушундай салмактуу. Балким кимдир бирөөбүз азыр маани бербей аткан чыгарбыз, кимдир бирөөбүз эмгегиңизди баалабай аткан чыгарбыз, көрбөй аткан чыгарбыз, сезбей аткан чыгарбыз. Бирок бир учуру келет. Анан учуру келгенде өлгөндөн кийинби? Бизде ушундай агай. Бизде өлгөндөн кийин деле баалайбыз агай. Ошон үчүн өлбөш керек. Жанталашып жашаш керек. Тиги баланган үйрүмдар. Бала ойлоп алат. Жашайынчы. Сондай. Эң башкысы аман болуңуз, бар болуңуз. Рахмат. Сиздин салмагыңыз бар да маданиятта. Сиз бар экениңизге рахмат. Кыргыз тилин сүйдүрүп атканыңызга, маданиятты сүйдүрүп атканыңызга рахмат. Рахмат. 6 ноябрда концертте жолугушабыз. Жолугушалы, мен да элге кайрылып койсом болобу? Болот. Урматтуу Facebook деп атам да, YouTube каналынын көрүүчүлөрү, колуңардан келсе 6 ноябрда келип концертке катышып кетиңиздер. Силерди да чакырам. Буюрса. Ийгилик сизге агай. Рахмат, силерге да ийгилик. Болсун агай. Эмдигиде да ордум десеңиз, таяктайм дейм. Урушамайт койгой. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Юра Айкен аябай эздим. Аябай. Жыргалда мындай сулуу кыз эзгенге ким жетет? Кандай бактылуулук окуп. Ошол жан дүйнөсүн болушунча чыгарганга аракет кылдык. Канчалык деңгээлде колубуздан келди билбейм, аны комментарийге сөз жазып коюңуздар. Жана каналыбызга катталууну унутпаңыздар, Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.